Allah Taala özünün sözünde aytadi: "Men kana yerju liqa rabbih falyamal amalan salihan ve la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kimde kim Allah Taalaga жолугууну үмүт кылган болсо, анда жакшы амалдарды кылсын. Аллах Таалага бир нерсени шерик кылбасын. Бул жерде алдында айтып кетишет, ошол жакшы амалдарын, ошо ибадаттарын бирөө көрсүнүү үчүн кылбасын. Акыретте эң бейиштеги жогорку даража, жогорку рахат бул Аллах Тааланы көрүү, Аллах Таалага жолугуу. Мындан өткөн чоң рахат болбойт. Ошо Аллах Тааланы көрүү үчүн ким ошону үмүт кылган болсо, ошону каалаган болсо, анда жакшы амалдарды кылсын дейт. Амалдарды кылууда бирөө көрсүн, бирөө мактасын үчүн кылбасын. Жашообузда убактыбыз өтүп жатат. Канчалаган жаштыгыбыз, канчалык күчүбүз кетип жатат. Кээ бир туугандарыбыз жада калса намаз эмне, Куран эмне, Аллах Тааланы эстөө дегенди унутуп коюшкан. Өтө кайдыгер болуп жашап келишет. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошол жаштыгыбызды, ошол алтында болгон убактыбызды Аллах үчүн, Аллах Таалам бизге фарз кылган амалды аткаруу үчүн дагы бөлөлү. Күнүбүздүн 1 саатын бөлүп койгон болсок, биз өтө чоң иш кылган болобуз. Акыретте биз баарыбыз соолукка муктаж болуп турган кезде, ошол биздин 24 сааттын бир аз гана бөлүгүн Аллах үчүн бөлүп койгон болсок, мына ошолордун пайдасы биз үчүн өтө чоң. Андыктан тууганым, биз үй бүлөдө балдарды тарбиялаганда, аларды жашынан эле Аллах Тааланы тааныталы, пайгамбарыбызды тааныталы. Алар Аллах ким, пайгамбар ким деген ошол нерсени билип чоңоюшсун. Мына ошол балдар буйруса, келечекте ата-энесин сыйлаган, эл жерине пайдасы тийген, жана дайыма ибадатка бекем болгон балдардан болуп чыгат. Андыктан аз гана убактыбызды дүйнөгө гана баарын бөлүп салбастан, акыретибизге да бөлөлү, акыретибизди дагы бейишибиздин даражасын өстүрөлү, бейиштеги үйүбүздү кооздойлу, анын айрылмасындагы бак дарагын кооздойлу. Алхамдулиллахи роббил аламин.